Саламатсыздарбы, урматтуу СУО жооптуулары. Келиңиздер, азыр саат 3 болуп калды. Баштай берели. Биринчисинде кыргыз тилинде өтөбүз, саат 3:30 орус тилинде өтөбүз. Здравствуйте, уважаемые ответственные по СУО. Мы сейчас начнем наш вебинар на кыргызском языке. На русском языке мы продолжим на русском языке в 3:30. Запись данного вебинара будет. Келиңиздер, бул вебинардын жазуусу болот. Ошол себептен көңүл буруңуздар. Андан соң, эгерде убакыт калса суроолорго жооп беребиз, болбосо записти көрүп, группалардан суроолорго жооп беребиз сиздерге. Биринчи эле негизи бүгүнкү вебинардын расписаниясын айта кетели. Биринчи сиздерге менчиктин формасынын оңдоо жолун көрсөтөбүз, андан кийин геолокация, андан соң бул катышуу жана жетишкендиктер, эң акыркысы бул ачык маалыматтар. Ошол пункттар боюнча сиздерге көрсөтө кетемин, көңүл буруңуздар. Азыр 1 минут ачылып жатат бул жакта. Өзүңүздөрдүн логин паролуңуз менен киргенден кийин эле эң негизгиси башында жалпы деген бөлүм бар. Жалпынын ичинде баяндамага киргенде бул сиздин мекемеңиз тууралуу, бул бала бакчабы же болбосо мектеппи айырмасы жок. Ошол жактан сиз маалыматты өзгөртө аласыздар, эгерде бир туура эмес маалымат болуп калса. Мисалы, тууралоону басканда эле менчиктин формасы деген бөлүккө келесиз. Мынакей мен редактировать бастым. Эң астыраак түшкөндө мынакей менчиктин формалары деп турат. Мисалы, сиздики мамлекеттик бала бакча болсо, бирок сиздердики туура эмес, мисалы частный же болбосо муниципалдык жазылып калган болсо, ушул жерде оңдоп коесуздар керектүүсүнө. Эгерде тескерисинче, мисалы, сиздики частный, бирок бул жакта мамлекеттик деп жазылып турса, аны дагы оңдошуңуздар керек. Негизи бул жак өтө маанилүү, ошол себептен статистикага туура келиш үчүн сиздер дагы ушул менчиктин формасын текшере кетесиздер. Азыр мисалы мен мектеп муниципалдык болсо, муниципалдыкка оңдоймун, башка маалыматтардагы документтер менен салыштырып оңдоймун бул жактан бардыгын, андан кийин сактоо кнопкасын басамын. Бул эң негизги азыркы учурдагы маселе. Көптөр эле мисалы көп эле азыркы учурдагы Бишкек шаарындагы, башка шаарлардагы муниципалдыктар эмнегедир мамлекеттик болуп жазылып калган. Ошол себептен муниципалдыкка өзгөртүңүздөр, эгерде сиздердики муниципалдык болсо. Андан соң ушул эле бөлүктө жалпы баяндаманын ичинде карта бар. Бул сиздердин геолокацияңыз, кайсыл жерде жайгашкан жериңиз. Азыркы учурда көп мекемелер эмнегедир Өзбекстанда жүрүшөт. Кыргызстандан четке чыгып кетишкен, ошол себептен көңүл буруңуздар, өзүңүздөрдүн картаңызга киргенде бул жерде минус плюс кнопкасы бар, ошолор менен сиздер жакындатып, алыстатып карта менен жылдырсаңыз болот. Мисалы, меники азыркы учурда мектебим Каракол шаарында жайгашкан. Эгерде мисалы Каракол шаарын эмес, мен Бишкекте жайгашкан болсом, Бишкек шаарына алып келемин. Мынакей Бишкек шаарына жылдырдым. Кайрадан картаны жылдырып атам, жакындатып. Жылдыргандан кийин, мисалы, мен мектебим Восток 5-те болсо, Ибраимова көчөсүндө кесилишинде, Токтогул менен кесилишинде болсо, мынакей алып келдим. Анда жакындатып, мен здание, имаратка келтиремин. Мынакей бул жерде имарат турат, ошого алып келдим. Сиздер дагы имараттын үстүнө келтиресиздер. Эгерде мисалы кандай бир себептерден айыл жергесинде көбүнчө Google картага кирбей калган болушу мүмкүн. Мисалы, жол бар, кесилиш бар, бирок эмнегедир имарат жок болуп калат. Ошол учурларда сиз жакын болгон нерсени белгилеп кое бересиздер. Бул ката эмес, анткени үчүн бул нерсенин бардыгын биз Google картадан алганбыз. Ошол себептен сиз белгилеп кое бересиздер. Бул ката эмес. Акырында сиз жайгашкан жерин сактоо дегенди сөз түрдө басышыңыздар керек. Ошондо сиз азыр белгилеген жериңиз оңдолуп калат. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Сиздердин жайгашкан жериңиз эгерде Өзбекстанда болсо, бул ката болуп калат. Ар бириңиздерди мындан кийин дагы биз көзөмөлдөйбүз. Сураныч. Ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Кийинки нерсе бул жакта жетишкендиктер жана катышуу. Ушу жалпы бөлүмүнүн ичинде жалпыланган маалыматтар бөлүгү бар. Ал жерде негизи Ош-1 формасы бул мектептер толтура турган стат отчет, 85К бул бала бакчалар толтура турган отчеттор. Эгерде сиздер толтура элек болсоңуздар, быйылкы жылкыныкын 2020-21 окуу жылдыкын анда толтурасыздар. Эгерде толтурган болсоңуздар, анда тийбейсиз. Андан кийин форма 2НК, 3НК дегендер бар. Алар сиздерге тиешелүү эмес, сиздер аларга тийбейсиздер. Андан соң жетишкендиктер жана катышуу болот. Бала бакчалар жетишкендиктер бөлүмүн толтурбайт. Сиздерде жок бул боюнча маалымат. Сиздер катышууну гана толтурасыздар. Азыр ошол себептен мектептерге айта кетемин, жетишкендиктерге киресиз.
жетишкендиктер киргенде негизи биринчи, экинчи чейрек буга чейин толтургансыздар. Эгерде биринчи полугодие деп турган болсо, аны сиз мынакей оң тарабына келгенде редактировать кнопкасын басасыз. Полугодие дегенде сиз биринчи, экинчи чейрекке керектүүсүнө өзгөртүп коесуздар. Мисалы, мынакей экинчи чейрекке өзгөртөмүн, бардык маалыматты сиздер окуу бөлүм башчысынан негизи аласыздар, бул жака киргизип коесуздар. Орто боюнча, олимпиада боюнча бардык маалыматты сиздер мурункудан алып эле жазып коесуз. Мисалы, сиз биринчи чейрекке жазган болсоңуз, ошону бул жака кайталап коюшуңуздар керек. Туура болот ошол учурда. Сактоону басасыз. Андан соң, мисалы, биринчи, экинчи чейректер оңдолду, полугодие болбойт сиздерде, сиздер чейрек менен гана тапшырасыздар бардык отчетторду. Ошол себептен бул жери катары менен биринчи, экинчи, үчүнчү чейрек болуп туруш керек. Азыр үчүнчү чейрек бүттү, ошол себептен плюс аркылуу үчүнчү чейректин маалыматын жазып кетесиз. Окуу жылы 2020-21 мезгили үчүнчү чейректе бул жерге белгилеп кетесиздер, бул жерге сиздики чыгат үчүнчү чейректер. Жакшы окугандардын отличник, ударник, анан кийин троечник дегендердин бардыгын сиздер процентин чыгарасыздар. Мисалы, көптөр эле бул жерге жазышып атат, 99дан ашпай жатат, эмнеге ката болуп жатат деп. Сиздер санын эмес, сиз процентин аласыздар. Мисалы, сиздерде экинчи, анан 4-чү класс аралыгында окугандардын саны 100 болсо, анын мисалы 20 эле отличник болсо, ошонун процентин чыгарып бул жака жазып коесуздар. Сан эмес, процентин. Орто жыйынтыктарын сиз карайсыз, орточо баллды жазышыңыздар керек. Ар бир предмет боюнча, основной предмет боюнча жазып кетесиздер. Олимпиада боюнча акыркы 3 жылдыкын жазасыз. Бул районный, городской, областной, анан кийин мамлекет негизи жалпы өлкө боюнча дагы результатты бул жака жазышыңыздар керек жыйынтыктарда. Санын жазасыз. Канча адам катышкан, канча окуучу биринчи, экинчи, үчүнчү место алган, ошолор боюнча маалымат бере кетесиздер. Мурунку чейректерге жазган болсоңуз, ошонун баардыгын бул жака көчүрүп жазып коесуз. Азыркы учурда жалпы ачык маалыматтарда бир гана, мисалы, үчүнчү чейректики чыгып атат, экинчи, анан биринчи чейректердики чыкпай жатат. Бирок азыркы ушул күндөрү биз настройка кылып жатат биздин адистер. Биринчи, экинчи, үчүнчү чейрек бардыгы чыга баштайт. Ошол себептен сиздердики биринчи, экинчи, үчүнчү чейрек катары менен жазылган эмес болсо, анда сиздердики 0 болуп калат. Ошол себептен сиздер бардыгына көңүл буруп, 3 чейректин тең маалыматтарын жазып киргизиңиздер. Полугодие, жарым жылдык болбосун, сиздердики чейрек. Андан соң сиздер катышууга өтөсүздөр. Катышуу дагы сиздердики 3 чейрекке катарынан чыгыш керек. Азыр мынакей биринчи, экинчи чейрек жазылган, үчүнчү чейректи плюс аркылуу кошосуздар. 2020-21 окуу жылы болот. Мезгили болсо 3-чү чейректи тандайсыздар. Орточо катышуунун проценти, кайталанган жылга калгандардын проценти, окуудан чыгарылгандардын проценти бул отчисление болуп кеткендер. Андан 25 күндөн ашык окуу күндөрүн калтыргандардын проценти болот. Ушуларды сиз ар бир чейрекке өзүнчө жазгандан кийин сактоону басасыздар. Ошондой эле катышуу боюнча дагы сиздердики жакынкы убакта ачык маалыматтар сайтында 3 чейректики катарынан чыга баштайт. Азыр бир эле чейректики чыгып атат, мындан соң 3 чейректики чыга баштайт. Ошол себептен сиздердики катышуу жок болсо, анда 0 болуп калат. Бул туура эмес. Бул өтө маанилүү маалыматтар. Эгерде сиздердин мисалы жакынкы учурларда аккредитация процесси жүрүп жатса, сиздердики ИСОдо 0 чыгып жатса, анда аккредитациядан өтпөй калышыңыздар мүмкүн. Ошол себептен азыр убакытыңыз бар болгондо бардыгын текшерип, толуктап коюңуздар. Эгерде кандайдыр бир ушул жерде кыйынчылыктар болуп жатса, кандайдыр бир ката болуп жатса, сиздер сүрөткө тартып, группага жөнөтөсүз. Биз ал сүрөт боюнча бардыгын текшерип, сиздерге жардам беребиз. Азыр мен мектептер боюнча айта кеттим, келиңиз бала бакчалар боюнча айта кетейин. Кайрадан кайталайын, бала бакчалар, сиздер форма 85Кны толтурасыздар. Бул сиздер ар бир жылы тапшыра турган старт отчетко бере турган маалыматты плюс аркылуу сиздер киргизип коесуздар бул жака бардыгын. Акырында бул жерде кезекте деген графа бар. Бул мисалы азыркы учурда сиздерде документтер боюнча канча бала кезекте турат, санын жазышыңыздар керек. Ошол санын жазганда бул маалыматтагы ачык маалыматтарга чыгып калат. Ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Эгерде 85Кны толтурбасаңыздар, анда ачык маалыматка дагы кезекте турган балдардын саны чыкпай калат. Сөзсүз түрдө толтурушуңуздар керек. Сактоону басасыз. Андан соң сиздер бул жалпыланган маалыматтардын ичинде жетишкендиктерди толтурбайсыздар. 2НК, 3НК, ОШ1 сиздерге тиешелүү эмес. Бир гана катышууну толтурасыздар. Мисалы көптөр эле азыр айтып жатат, бизде мисалы көп убакыттан бери биз офлайн иштебей калганбыз, онлайн иштедик. Ошол себептен биз катышууну кантип толтурабыз деп. Сиздер биринчи полугодие менен жазып коюңуздар, биринчи жарым жылдык менен. Анткени сиздерде чейрек менен жок маалымат. Плюс аркылуу толтурасыз.
мезгилин биринчи полугодия дейсиз, анан орточо катышуу бардыгын жазып кое бересиздер. Мисалы сиздер онлайн түрүндө иштесеңиздер дагы WhatsApp'тан же башка бир платформадан балдарга тапшырма берип жаттыңыздар. Мисалы бул бидат караңыздар, бул сүрөттү тартыңыздар, ата энеси менен байланышта турдуңуздар. Эгерде анда да жок болсо, анда 0 деп жазыңыздар. Бул дагы туура маалымат 0 деген. Анткени үчүн сиздерде негизи келбеди, катышпады, эч ким ошол сиздер айткан тапшырманы аткарбады деген нерсе болот. Ошол себептен сиздерде эч кандай байланыш жок болсо, плюс аркылуу бул жерге биринчи полугодия деп туруп 0 менен жазып коесуздар. Бала бакчаларга тиешелүү маалыматты азыр айта кеттим. А мектептер болсо сөзсүз түрдө сиздердеки статистика бар, катышуу боюнча ар бирин сиз белгилегенсиздер, ар бири боюнча жетишкендиктер бар, ударник, троечник, отличниктер сиздер чыгаргансыздар. Ошол себептен сиздер бардыгын толук аткарасыздар. Так. Дагы бир жолу айтамын, жалпынын ичинде баяндаманын ичинде бул менчиктин формасын текшере кетесиз. Жалпыланган маалыматтардын ичинде форма Ош-1 мектептер, форма 85К бала бакчалар, жетишкендиктер мектептер, катышууну бала бакчалардагы мектептер дагы толтурат. Анан ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Сиздер мисалы көптөр эле логин паролумду жоготуп алдым, анан мен кире албай жатам, кантип восстановление кылсам болот деп көптөр эле суроо берип жатышат. Эң негизгиси азыркы учурда ката болуп жаткан нерсе, сиздер туура эмес сайтка кирип атасыздар. Сиз Google'га киресиз, ИСУны издейсиз, башка эле сайтка кирип атасыз. Сайттын туура негизи аталышы бул emis.edu.gov.kg. Ушул сайтка киргенде өзүңүздүн логин паролуңуз менен кирсеңиз, негизи туура эле кирет. Эгерде ушул сайтка киргенде дагы туура эмес ката болуп жатса, анда мамлекеттик, муниципалдык, мектеп жана бала бакчалар өзүңүздөрдүн районуңузга кайрыласыздар. Ар бир районодо ИСУга жооптуу адам бар. Аларга биз логин пароль бергенбиз, бардыгын үйрөткөнбүз. Алар сизге логин пароль берип текшеришет. Негизи бир процесс бар бул жерде. Эгерде мурунку жоопту сизде алмашып, азыр сиз жаңы жооптуу болуп дайындалып жатсаңыздар, анда сиз приказ, бул сиздердин директоруңуз сизди жооптуу болуп дайындайт приказ менен. Анан сиз милдеттенме документине кол коесуз. Аларды районго жөнөтсөңүз, сизге жаңы доступ берилет, логин пароль берилет. Мурунку жооптунун логин пароль менен иштесеңиз, бул ката болот, бул туура эмес. Анткени үчүн мисалы сиз бирөөгө логин паролуңузду берип койсоңуз, ал өзүнүн иштеп жатканда бир ката кетирсе, демек сиздин атыңыздан кетип аткан болот. Ошол себептен буга дагы жоопкерчиликтүү болуп, өзүңүздүн логин паролуңузду эч кимге бербейсиз. Эгерде сиз бул жумуштан бошоп кеткен болсоңуз, анда директорго айтасыз: "Мен логин паролум жабылат, мен эч кимге бербейм. Сиз приказ менен жаңыны дайындап, ал районго кайрылсын, сизге жаңы логин пароль берилсин" деп айтасыздар. Районодагы бул процесс боюнча негизи билет, алар сиздин ошого жаңы документтерди текшерип, жаңы доступ берилет. Мурункуну увольнение кылат специалист ИСУ кызматынан. Ушуга көңүл буруңуздар. Бул боюнча айта кеттим. Эми акыркы негизи бөлүк азыркы учурда биздин ачык маалыматтар сайты. Көптөр эле айтып жатышат азыркы учурда. Мисалы мен өзүмдү кантип текшерем, текшерип бериңиздер, эмнеси кем, эмнеси толуктанган эмес, кайсыл жерин толукташым керек деп. Бул боюнча биз атайын өзүнчө вебинар өткөзгөнбүз. 1,5 саат болгон бизде. Алардын записи ушул биздин каналыбызда бар. Көрсөңүздөр да болот. Азыр мен кыскача дагы айта кетейин кантип текшерүү жолун. Ал үчүн ушул эле мынакей ИСУ сайтына киргенде, азыр мен сизге көрсөтүп кетем. Сайттын эң башкы бетинде ачык маалыматтар деген блок турат. Мынакей көрүп атасыздар. Ошону басканда эле сиз өзүңүздү текшере турган ачык маалыматтар сайтына түшөсүздөр. Эгерде сиз ал жакты да көрө албай жатсаңыз, анда мынакей ссылкасын open.edu.gov.kg сайтын биз ар бир группага жөнөткөнбүз. Издеп көрсөңүз болот. Эгерде таппай жатсаңыз, бизге жазасыз, биз сизге дагы жөнөтөбүз. Ушул сайтка кирип, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн мекемеңизди издейсиздер. Негизи бул жакта эки жолу бар издей турган. Мисалы бул жактан мынакей фильтр менен издесеңиз болот. Мектепке чейинки билим берүү мекемелери бул бала бакчалар, жалпы билим берүү бул мектептер, андан сырткары сиздерге тиешелүү эмес башкалары. Сиз өзүңүздүн районуңузга кирип, мынакей мен Жалал Абад областын Талас областын тандадым. Мисалы Талас районуна кирдим. Талас районунун ичине киргенден кийин биринчи эле бала бакчалар чыгат, анан мектептер чыгат. Мынакей чыкты. Бул жакка киргенден кийин
мектептердин тизмеси чыкканда сиз өзүңүздүн мектебиңизди тизмеден тапсаңыз боло берет. Мисалы, Аманбек Карыкулов атындагы мектепке кирсем, бул жактагы маалыматтарды ар бир блогуна кирип текшерсем боло берет. Эгерде толук дагы маалымат көргүңүз келсе, анда подробнее деген кнопканы басасыз, ал жерде көп кнопкасы турат. Сиз өзүңүздүн мекемеңиз тууралуу маалыматты издей көрөсүз. Бул жерде мисалы жетекчиликтин аты, сиздердин код окупуңуз, телефон номери, мамлекеттик талас, негизи бардыгы бул жерде көрсөтүлүп турат. Ушундай бөлүктөрдү сиз ар бириңиздер текшере кетишиңиздер керек. Анткени үчүн аккредитацияда өтүп атканда, башка бир текшерүүдө өтүп атканда ушул сайтты текшерет. Сиздин мекемеңизди табып, ар бир бөлүгүн текшерип чыгат. Ошондо сиздердики бир аз кемчиликтер бар болсо, сиздерге сөз тиет. Ошол себептен ар бириңиздер текшериңиздер өзүңүздөрдү. Ушул эле жерде дагы экинчи процесс бар, издөө процесси. Ал үчүн мынакей башкы ачык маалыматтар сайтына киргенде эле, мынакей openedu.gov.kg сайтына киргенде издөө кнопкасы бар, кеңейтилген издөөгө. Мисалы, сиз ушул эле мектепти азыр издесек болот. Толук атын жазбайсыз. Бир гана ключевой, негизги сөзүн жазсаңыз, ал чыгып калат. Мынакей Карыкулов деп жаздым. Ал дароо мага чыкты. Мен мынакей аталыштын бир эле сөзүн жаздым. Ал дароо чыгып калды. Сиз аны ушинтип тандайсыз. Экинчи негизи варианты, үчүнчү варианты бул жанагы код окупууну издесеңиз боло берет. Сиздердин катоо көбөлүгүндөгү код окупуу бар. Ошол боюнча дагы мынакей ИУЖК кодун киргизиңиз деген жерге жазып койсоңуз болду. Ал табат сизди. Оңой жолу бар ушул нерсе. Мен сизге азыр 3 процессти үйрөттүм. Кантип издөө жолу. Мынакей мен код окупууну таптым, enter, издөөнү бастым. Ал мектепти дагы таптык. Ушундай процесс менен ар бириңиз өзүңүздү издеп, өзүңүздөрдү текшересиздер. Бала бакчалардагы ушинтип издешет. Мисалы, мен азыр Ару деген ат менен мен бала бакчаны издейм. Мынакей Арузат, Арунур, Аруке атайын ушул сөз менен башталган бала бакчалардын тизмеси чыгып атат. Сиз керектүүсүнө киресиз, негизи билесиз сиздин өзүңүздүн аталышын. Киргенден кийин анын ичиндеги маалыматтарды текшерсеңиз боло берет. Жана дагы ушул эле сайтта эң керектүү жери бар. Сиз өзүңүздүн мекемеңиздин Excel форматында маалыматыңызды алсаңыз болот. Мисалы, ар бирине кирип отурбай, Excel форматын аласыз. Ичинде канча бала бар, канчасы кыргызча окуйт, канчасы орусча окуйт, кызматкерлердин санын бардыгын Excel форматында дагы текшерсеңиз боло берет. Эгерде оңой десеңиз, ушул жактан да алсаңыз болот. Эгер бир отчет берсеңиз дагы ушул отчет менен берсеңиз дагы боло берет. Ушул ачык маалымат сайты менен иштегенде дагы үйрөнүңүздөр. Анткени үчүн бардык нерсени ушул жактан текшересиздер. Биз сиздерди ар биринде текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени үчүн бизде 4000 негизи уюмубуз бар. Ар бирине убактыбыз жок. Биз статистиканы жөнөтөбүз, ошол боюнча эле карайсыздар. Эгерде ар бирин ичиндеги маалыматтарды текшерем десеңиздер, ушул сайтка кирип текшересиздер. Так. Азыр мен эң негизги нерселерди көрсөттүм. Анан ушул эле ачык маалыматтар сайтында бизде эң актуалдуу сурообуз бар. Бул позицияларыбыз ашыкча чыгып атат дейт. Мынакей штаттык тизмеге ылайык эмнегедир бизде ашыкча сан чыгып атат деп көптөр айтып жатышат. Бул мектептерге дагы тиешелүү, бала бакчаларга тиешелүү. Аларды биз кантип кыскартабыз, штаттык расписание боюнча дал келтиребиз деген суроо бар. Ал үчүн эмне кылышыңыздар керек? Ал үчүн ИСОго киресиздер. ИСОго киргенде позициялар бөлүмү бар. Позициялар бул сиздердин штаттык расписаниеңиз. Азыр менде загрузка болуп атат. Ушул жактан позициялар бөлүмүнө киресиз. Позициялар бөлүмүнө киргенден кийин, мисалы, ушул жакта мынакей башында эң негизги бөлүктө карасаңыз, учурдагы кызматкер деген графа бар. Анын астында ошол сизге керектүү катталган мугалимдердин жана башка кызматкерлердин аты чыгат. Эгерде аты чыкпай жөн эле пробел болуп турса, демек ошол позициялар бош. Аларды сиз колдонууга керек эмес болсо, анда сиз аларды деактивация кылышыңыздар керек. Жокко чыгарышыңыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Мынакей мен активдүү позицияны алдым. Воспитатель деген позиция экен, мага ал кереги жок. Ал бош бул жерде. Эч кимдин аты жок. Мынакей оң тарапта. Анын үчүн мен кароо кнопкасы аркылуу ичине киремин. Киргенде, мынакей активдүү деген үстүндө көбүрөөк иш аракет деп турат. Деактивацияга жөнөтүү дегенди басышым керек. Өзүмдүн атын белгилейм, ыйгарым укуктуу адам катары. Комментарийге 1 деген санды жазып коемун. Эгерде сиз комментарий жазбай калсаңыз, бул обязательно поле, ошол себептен сизде кийинкиге уруксат бербейт. Ошол себептен 1 жазышыңыз керек, сактоону басасыз.
Азыр мен мынакей деактивацияны күтүү деп турат. Сиз дагы бир жолу галочканы басып, өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сактоону басып коесуз. Ушундай кылып сиз өзүңүздүн керек эмес позицияларды деактивация кыласыз. Алар эртеси күнү ачык маалыматтардан сайтынан дагы негизи туураланып калат. Азыраак болуп калат да. Ошондо сиздики штаттык расписание боюнча эч кандай ката болбой калат. Сөзсүз түрдө ушул позициялар бөлүмүнө кирип, керектүү эмес позицияны карап, аны сиз деактивацияга жөнөтүшүңүздөр керек. Так. Андан кийинки дагы маселе бул материалдык техникалык база боюнча мен мисалы класс аудиторияларды киргизген болчумун. Эмнегедир бул учебная площадь деген жерге, изилдөө аймагы деген жерге 0 болуп чыгып атат. Эмне маселе болуп жатат деген бир суроолор болуп жатат. Ал үчүн ISO'го киргенде сиз инфраструктуранын баяндаманын ичине киресиз. Бул жакта 4 кадам бар. Бул жер, имарат, этаж, анан кийин класс, кабинеттер. Ошол себептен сиз ушул 4 нерсени аткарбасаңыз ката болуп калат. Мынакей мен этаждын ичине кирдим, этаждын ичиндеги кабинеттерди мен азыр текшерем. Мынакей меники көрүп атасыз, биринчи эле бул кабинет деп турат. Эгерде бул класс болсо, анда бул туура эмес болуп калат. Анткени үчүн кабинет бул директордун кабинети болот, бухгалтериянын кабинети болот, анан учительская кабинети болот. А класс, аудитория бул окуй турган класстар. Ошол себептен эгерде сиз туура эмес кылып койгон болсоңуз, анда мынакей редактировать кнопкасын басышыңыздар керек ушул эле бөлмөнүн чекесиндеги. Бул жактагы мынакей түрүн өзгөртүү деген кнопканы басасыз, тандайсыз. Анан так, бул жерден класс аудиторияны тандап коесуз. Мен буга чейин типти тандаганмын, азыр мен класс аудиторияны тандадым. Майыптарга жеткиликтүүлүгү барбы, жокпу? Мисалы, ал жака пандус, лифт жана башка нерселер барбы, жокпу? Эгерде жок болсо, жеткиликтүү эмес деп тандайсыз, сактоону басасыз. Азыр мен карап көрөйүн, меники өзгөртүүбү же жокпу? Так. Жазуу ийгиликтүү жаңыланды деп турат. Келиңиз артка келип, буну текшерели. Так. Мынакей көрдүңүз, буга чейин мынакей кабинет бөлүмү, бул жерде кабинет болчу. Мынакей класс, аудитория. Эгерде карап көрсөк, мен өзгөрткөнүмдү бул жерде мынакей көрүнүп турат. 29.03 бүгүнкү дата 15.21. Азыркы сан, азыркы саат болуп турат. Мен буну өзгөрттүм. Сиздер дагы ушул редактировать аркылуу кабинеттин типин класс, аудиторияга өзгөртүп алсаңыз, эртеңки күнү бул жакта изилдөө аймагы, учебная площадь деген жери сандары чыгып калат. Бардык кабинеттериңиздин квадрат метри бири-бирине кошулуп, толук квадрат метри бул жака чыгып калат. Ошондо туура болот. Так, андан сырткары бул жердеги бардыгы эле туура эле. Эгерде мисалы активтерди толтура албай жатсаңыздар, ал үчүн ISO'го киресиз. ISO'нун ичиндеги активтер деген бөлүмүнөн сиздерде бар нерсени плюс аркылуу кошо кетесиздер. Мисалы, цифровая библиотека, электронная библиотека. Же болбосо мисалы ичүүчү суу барбы, канализация барбы, ысык суу барбы, лифттер барбы, ашкана барбы, ушунун бардыгын сиздер ушул жерден кошуп чыксаңыз, эртеси күнү бул жакта дагы ооба деп белгиленип калат. Жок нерселерди кошпойсуздар. Бар нерселерди гана активтерден кошуп койсоңуз, бардыгы бул жака жаңыланып калат. Бул нерселер эмнеге маанилүү? Сиздер аккредитация өтүп жатканда алар дагы ар бир нерсени текшерет, сиздерде бар нерселерди. Эгерде бул ISO'до жок деп белгиленип жатса, алар демек сиздерде жок экен, бул ката деп туруп сиздерди өткөзбөй коюшу мүмкүн. Ошол себептен сиз баарын текшере кетиңиздер. Анан ушул жерден эле интернет бөлүкү бар. Инфраструктуранын ичинде интернет деген бөлүккө кирип туруп, плюс аркылуу сиз өзүңүздүн провайдериңизди жакшы иштейби, жакшы абалдабы бардыгын текшере кетесиздер, кошосуздар. Эгерде бала бакчада жок болсо, алар кошпойт. Бар болсо кошушат. Так. Азыр мен негизги суроолорго, актуалдуу суроолорго жооп бердим. Келиңиз, мен бул жакта чатта карай кетейин. Бизде 5 минутта убактыбыз бар. Балким бир суроого жооп берүүгө жетишемин. Так. Эч нерсе көрүнгөн жок дейт. Зай Кубанычбекова. Эгерде сизде көрүнбөй жатса, анда сиз кийинки учурда записти көрүп алсаңыз боло берет. Кийинки жылы штаттык расписание кошулуп калса, быйыл деактивацияга кетирип койсок, кийин кошсок болобу? Ооба, Назик эжеке, Назик Тырдыкбаева эжеке, сиздикин эгерде быйыл мисалы штаттык расписание боюнча жок, бирок эмки жылы расписание боюнча пайда болсо, аны кошуп алсаңыз боло берет. Бул жерде чектөө жок. Быйылкыга сиздердики туура болуш керек, ошол себептен аны тууралаңыздар. Угулбай атат, записин кийин көрсөк болот да, запись болот. Так. Өтүлгөн маалыматтардын ссылкасын жөнөтүп койсоңуздар, Сураныч.
мисалы ар бир вебинардын ар бир мисалы видеонун ушул эле каналыбызда биздики ссылкасы менен ар бири жүктөлгөн. Сиздер ушул каналга подписка болуп, кошулуп туруп көрсөңүз боло берет биздин каналда жазылгандарды. Бирок негизи бардык ссылкаларды биз группаларга дагы рассылка аркылуу жөнөтүүгө аракет кылайлы сиздерге. Бүгүн тизмесин жөнөтөбүз. Видеосун жөнөтөбүз, ссылканы жөнөтөбүз баарыңыздарга. Так, суроо жок окшойт. ИСУ боюнча башка мугалимдер жооптуу болсо болобу же сөзсүз түрдө катчы жооптуубу? Бул нерсеге биз эч нерсе дей албайбыз. Сиздер директоруңуз менен бул маселени чечишиңиз керек. Директор эмне десе, кимди дайындаса, ошол аткарат. Бул нерсе боюнча директорго кайрылыңыздар. Так. Саламатсыздарбы? 25 күн сабакты калтырган окуучу жок болсо 3-чү шеректе. Анда 0 деп коесуз ал жерге. Эгерде 25 күндөн калтырган балдар жок болсо 0 деп белгилеп коесуздар. Канча процент бүткөнүн кантип билебиз? Бардыгын 100% көрсөтүп жатат дейт. 100% бүткөн деп эч кимди азыр айта албайбыз. Сиздер ар бириңиздер өзүңүздөрдү ачык маалыматтар сайтынан мен буга чейин көрсөтүп кеткендей текшересиздер. Ошондон кийин гана, мисалы мен көрсөткөн сан бул жакта туура десеңиз, өзүңүз тастыктасаңыз, анда бардыгы туура. Сиздер директор менен бирге отуруп бул нерсени текшериңиздер. Ачык маалыматтар сайтын текшерүү жолун мен сизге көрсөттүм. Так. Саламатсызбы? Бала бакчалар биринчи полугодия жасайбызбы? Бүттү да, туура, бала бакчалар катышуу бөлүмүн биринчи полугодия катары киргизип коет. Так. Саламатсыздарбы? Жалал Абад шаары электрондук каттоого өткөнбүз. Ошону ИСУга автоматтык түрдө өткөрсө болобу? Эгерде сиздерде электрон бала бакчадагы электрондук запись айтып аткан болсоңуз, негизи ал интеграция болот. Эгерде баары кошулган болсо, алар өтөт. Бирок сиздердики официалдуу түрдө запуск болдубу же жокпу, ошол нерсени биз азыр айта албайбыз. Бул нерсе боюнча дагы биз тактап кетели. Анан Жалал Абад группасына жазып коебуз биз. Так, мен бул суроону жазып алайын өзүмө. Негизи ИСУого электрондук очередь, анан кийин электрондук запись, бул биринчи класска каттоо боюнча жаңы китеп, башка бардык платформа проекттерди интеграция кылууга аракет кылабыз. Бул боюнча дагы адистер иштеп жатышат. Алар боюнча күтө тураңыздар, бирок сиздер бала бакчаларыңыз 0 болбош үчүн сиздер былтыр эле башташыңыздар керек болчу жанагы каттоосун. Ошол себептен сиздер киргизишиңиздер керек. Ага чейин сиздер киргизе бериңиздер, бул боюнча дагы биз өзүнчө маалымат беребиз. Бул суроону жазып алдым. Мектеп ИСУ жооптууларына STEM гранттан төлөнөт экен, бакчалардыкына кантип төлөнөт? Азыркы учурда биздин стат секретардан негизи катыбыз бар. Мектептерге алардыкы жумушу өтө көп болгон үчүн, мисалы бир эле мектепте 3000 бала бар, ошол себептен ар бирин киргизүүгө өтө татаал болуп жатат. Аларга STEM фонддон каралган акча каражатты аларга берүүнү биз кат жөнөткөнбүз. Негизи кат чыккан ошол боюнча. Бала бакчалар боюнча азыр чечиле элек. Ошол себептен күтө турасыздар. Негизи бул боюнча сиздер жетекчилигиңиз менен да сүйлөшүп көрүңүздөр. Алар бул суроону негизи көтөрсүн. Ошол себептен сиздер дагы бизде негизи адистерге да айтып көрөбүз бул боюнча. Буга чейин дагы бир нече жолу кайрылганбыз бул суроо боюнча. Азыркы учурда бардык ИСУ боюнча суроолорду, пландалган суроолорду мен айта кеттим. Бардык суроолоруңузду группага жазыңыздар. Эгерде группада жок болсоңуз, анда мен азыр номерди жазып коемун, WhatsApp номерибизди. Ошол номерге жазып коюңуз, биз группанын ссылкасын жөнөтөбүз. Ошондо бизге кошулуп, группадан суроолорго жооп аласыздар. Жазып койдум, ошол боюнча жазыңыздар. Анткени үчүн биз жеке каттарга жетишпей жатабыз, убактыбыз жок. Биз бир гана группаларга жетишебиз.
бизге бөлүнбөйт деп Айнура Эшеева эжеке жазыптыр. Эгерде сиздерге стимфонддон бөлүнбөй жатса, районуга кайрылыңыздар. Районо сизге чечип берет бул маселени. Районо ар бир районго бул боюнча маалымат бергенбиз. Так, убактыбыз бүттү. Келиңиздер орусча дагы бир жолу кайталай кетели.